саламатсызбы? Кайсы райондан келдиңиз? Анализдериңизди кое бересиз бул жерге. Гүлпери Туктарова Ош облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунда жайгашкан референс лабораториясында иштейт. Ал күн сайын келген какырык анализдерди кабыл алат. Алардын ичинен татаал лабораториялык изилдөөлөрдү талап кылган анализдер Бишкекке жиберилсе, калгандары ушул лабораторияда эле изилденет. Жен эксперт Алай районунда жок болгонуна байланыштуу Жен экспертке бизге жиберишет Алай району. Жен эксперт аппараты Ош облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунда алгачкылардан болуп ишке кирген. Ал 2 саат аралыгында анализди изилдеп, организмде кургагучук таякчасы бар же жок деген жыйынтык чыгарып берет. Өзүбүздүн отделениядан жөнөтүптүр, амбулаторный приемныйдан. Муну биз кабыл алабыз. Колдун сүрөтү менен сопроводительный листке карап кабыл алабыз. Кабыл алгандан кийин сразу биз штрих-кодун чыгарып, Жен эксперт формулярына чаптап коебуз. Ар бир анализге өзүнүн штрих-коду таандык болот. Штрих-код чыгарылып чапталганы менен анализге байланыштуу маалыматтын баары атайын ИСУЛТ деп аталган санарип системага катталат. Бул система Бишкекте, Ошто же өлкөнүн башка аймактарында алынган кургак-учук боюнча бардык лабораториялык маалыматтарын чогултууда. Мурун кагаз менен иштөөгө байланыштуу ишинин убактысы созулган болсо, азыркы учурда дарыгер ИСУЛТтун жардамы менен дартты тез, так аныктоо жана дарылоону убагында баштоого мүмкүнчүлүк алган. Ошондой эле жашаган жерин алмаштырган бейтаптардын дарылоосу да үзгүлтүккө учурабайт. Бизден анализдерди тапшырып, бизден дарыланып аткан бейтап башка аймакка которулуп кетсе дагы, ал врачтарга дагы бүт бизде жүрүп тапшырылган анализдердин баары көрүнөт. Бул бизге аябай жеңилдик жаратты. Бул бейтаптар үчүн дагы аябай жакшы болду, себеби башка врачка кайрылган учурда мен бул убакта мындай анализ тапшырдым эле деп мынтип кагаздарын көтөрүп жүрбөйт, анализдери жоголуп кетпейт, дайыма бул жерде сакталат. Кыргызстанда ИСУЛТ лабораториялык маалыматтардын санарип системасы 2018 жылдан бери иштеп баштаган. USAIDтын кургак-учукту айыктыруу долбоорунун жардамы менен өлкөнүн кургак-учукка каршы күрөшүү кызматында ишке кирген. Дагы бир белгилей кете турган нерсе, ИСУЛТ облустагы кургак-учукка каршы борборлордун консулиумдарын ишин онлайн режимде өткөрүүгө шарт түзүп берди. Учурда бул иштердин баары Ош облусунда да толук кандуу иштеп жатат. Гүлбарчын Аймирова, Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Ош.